2017 жылдын 16 январында Манас эл аралык аэропортуна жакын жайгашкан Дача-Суу калктуу конушуна жүк ташуучу учак кулап түшкөн. Кырсыктан улам 35 адам каза болуп, бийлик алардын жакындарына жардам берүүнү убада кылган. Элден жана түрк компаниясынан чогулган каражаттар кандай бөлүштүрүлгөн? Учак канча долларга камсыздандырылган жана түрк компаниясы жоопкерчиликтен кантип бошотулган? Бул суроолорго бүгүн жооп беребиз. 2022 жылдын май айында президенттин чечими менен Дача-Суу окуясын изилдөө үчүн коомдук комиссия иш жүргүзө баштаган. Бул комиссиянын ишинин жүрүшү менен айрым документтердин көчүрмөлөрүн алууга мүмкүн болду. Учактын ээси ACT Airlines компаниясы каза болгондордун жакындарына жабыр тарткандарга компенсация катары жалпысынан 4,5 миллион АКШ долларын которгон. Бул сумманы ошол кездеги өкмөт жабыркагандар менен макулдашып түрк компаниясына билдиргени маалым болду. Бул каражаттар төмөндөгүдөй бөлүштүрүлгөн. Каза тапкан 35 жарандын жакындарына 60 000 доллардан берилген. Жалпысынан 2 миллион 100 000 доллар. Кырсыкта жарадар болгондорго 317 500 доллар. Толук же жарым жартылай бузулган үйлөргө 1 миллион 139 000 доллар бөлүнгөн. Толук же жарым жартылай бузулган фундаменттер үчүн 21 000 доллар берилген. Бузулган автоунаалар үчүн 42 642 доллар. Кырсыктан улам жок болгон мал жандыктын ордун толуктоо үчүн 5 640 доллар берилген. Убактылуу жашап жаткан ижарачыларга 38 100 доллар каралган. Башка мүлктөрдү сатып алуу үчүн 206 000 доллар бөлүнгөн. Мындан сырткары Кыргыз өкмөтү 4,5 миллион доллардан 30 000 доллар алып калган. Бул кадамда компенсациянын көлөмүнө нааразы болгон жарандар келсе, аларга бергенге жумшалат деп негизделген. Бул маалымдаманы ошол кездеги биринчи вице-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев бекиткени белгилүү болду. Дача-Суу боюнча коомдук комиссиянын мүчөсү Дилбар Алимова калган 30 000 доллар жабыркагандарга берилип-берилбегенин билүүгө аракет жасады. Бул ДСП номер 03-11 4 ноябрь 2017 протоколдун негизинде 30 миллион 283 000 сом бюджетке 290 455 сом соцфондко которулган. Ал жерде ошол МЧСтин атайын шотуна келип түшкөн элден чогулган каражаттардан которулуп атат да. Анан түрк компаниясын которгон акчадан 30 000 доллар артып атат да, элдерден алган. Бул жерде эгер нааразы болгондор болсо беребиз деген экен. Нааразы болгондор болдубу? Болсо, болгон эмес болсо анда 30 000 доллар кайда коротулду? Абылгазиевдин айтымы боюнча бул сумма 2ге бөлүнүп, бир бөлүгү өзгөчө абалда каза болгон жаранга, экинчи бөлүгү 3 периште коомдук фондуна берилген. Бул 30 000 доллар погибший особый категория деген бар, Ташматов. Айтпадым да, жүрөгү кармап калган. Ошого берилген бул сумма. Бул дагы жана түрк тараптан келген сумма да. Ошого бергенбиз. Ал жерде 12 000 гана доллар калган. Аны биз калтырганда комиссиянын чечими менен айттык. Бир нерсени балким көрбөй, билбей калган нерселерибиз болбосун, ошону калтырып койбойлу депчи. Анан 12 000 доллар калганда, жана 4,5 миллион доллардан 600 мамлекеттик органдардыкы. Анан 12 000 доллар калган, аны кийин болсо эми жанагы 2 жылдан кийин анан которуп бердик тиги фондго, 3 бериште деп которуп бердик, жана эстеликтерди кармап ошол жерге мындай өзлөрүнүн уят болбогондой бир акыбалда кармап тургандар. Дача-Суу окуясы боюнча коомдук комиссиянын мүчөсү Мавлян Аскарбековдун айтымында учак 1 миллиард долларга камсыздандырылган. Ал эми жабыркагандар 4,5 миллион доллар эле алып калган. Бизде азыр документ алдырдык атайын. Расмий Государственное агентство гражданской авиации при Министерстве Кыргызской Республики Настаева отвечает нам и высылает договор страхования ACT Airlines. Здесь на английском я пробежался так. GLT Specialty Limited Англияда, Лондондо страховая компания Reinsurance кылып атат. САП страхование, да? Они. Бул жерде жазылып турат. Бул жерде жазылып турат. Разные. Aircraft third party, третьи лица, passengers, жүк жана бардыгы миллиард доллар деп турат. Миллиард долларга страхование болгон да. И другие биякта терроризм, соол, ал бизге кирбейт, биз 1 миллиард долларга страхование болгон да. Сиздер айтсаңыздар, сиздер расмий сүйлөшүп атасыздар. Жанатан бери айтып атасыздар, биз ACT Airlines компаниясы менен сүйлөштүңөр депчи. Сиздер бул страховой компанияны чакырып сүйлөштүңүздөр беле?
Мына бизде момдай болду, силерде страхование мындай болгон, договордо момдай көргөзүлгөн. Мына бизде мынча жүк биздик эмес, бизге жүк кереги жок. Бизде мынча адам өлдү, экологияга зыян келди, там талкаланды, машина талкаланды, забор, бак-сак бүт талкаланды. Мына договор негизинче момча сумма $1 миллиард болбосо дагы 950 миллион канча бир миллион деп сүйлөшүүлөр болду, болгон жокпу? Мухаммедкалый Абылгазиевдин билдирүүсүнө ылайык, сүйлөшүүлөр ар кайсы деңгээлде жүргүзүлүп, жыйынтыгында аталган суммага токтолушкан. Биздин азыр юристибиз кетип калыптыр, ошол жооп берет эле да кандай переговорлор болгонуна. Ал жерде перестраховочный компаниялар, страховочный компаниялар менен чогуу ошол жерде талкуулаганбыз. Талкуулап ошол жерден кийин анан жанагындай жыйынтыктарга келгенбиз. Азыр кандай процесс, кандай маселелер көтөрүлгөн, аны юрист баладан сурасаңар айтып берет. Мындан сырткары, Кыргызстанда түрк компаниясынын жоопко тартууга же көбүрөөк компенсация төлөтүүгө таасир кылуучу ырчактары болгон эместигин айтат Абылгазиев. 2017 жылдын 23 августунда Кыргыз Республикасынын өкмөтү жана ACT Airlines компаниясы жоопкерчиликтен бошотуу келишимин түзүшкөн. Кыргыз тараптан бул келишимге ошол кездеги премьер-министрдин милдетин аткаруучу Мухаммедкалый Абылгазиев кол койгон. Бул келишимге ылайык Кыргыз өкмөтү 4,5 миллион АКШ долларын алгандан кийин жоопкерчиликтин баарын өзү алат жана түрк компаниясына кандайдыр бир доосу жок деп жазылган. Мындан сырткары, келишимдин негизги шарттарынын бири келишимдин купуялуулугу болгон. Ага ылайык Кыргыз өкмөтү келишимдин шарттарын үчүнчү тараптарга ачыктоого укуктуу эмес. Кыргызстандын өкмөтү бул келишимдин шарттарын купуялуу бойдон калууга жана үчүнчү жактарга ачыкка чыгарбоого макул. Кыргызстандын өкмөтү түздөн түз же кыйыр түрдө ушул макулдашуунун шарттарын, ушул макулдашууга алып баруучу сүйлөшүүлөрдү, ошондой эле Кыргызстандын өкмөтүнө төлөнгөн ар кандай төлөмдүн суммасын ачыкка чыгарбоого же талкуулоого, жарыялоого же эч кимге ачыкка чыгарбоого убада берет жана милдеттеме алат. Жоопкерчиликтен бошотуу келишими. Ал эми Абылгазиев бул талап жапа тарткан жарандардан келгенин белгиледи. Биз өзүбүздүн мойнубузга айттык, эгерде жарандарыбыз менен, жабыркаган жарандар менен келишимге келсеңер, тигилер жарандардын талабы кандай болсо, биз ошого макулбуз дедик. Жарандардын талабы купуя болсун деди. Биз алган акчаны биз өзүбүз гана билишибиз керек, силер эч кимге айтпашыңар керек. Бирок келишимде купуялуулук шарты жарандардан келип түшкөндүгү тууралуу маалымат жазылган эмес. Келишимде эки гана тарап, ACT Airlines түрк компаниясы жана Кыргыз өкмөтүнүн атынан Мухаммедкалый Абылгазиев кол койгон. Кырсык болгон күндүн эртеси жабыр тарткандарга материалдык жардам чогултуу үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги атайын эсеп ачкан. Эсепке ар кайсы мекемелерден жана жеке жактардан жалпысынан 102 миллион 160 миң сом келип түшкөн. Андан сырткары кулаган учактын ээси ACT Airlines түрк компаниясы бул эсепке дагы 49 миллион 271 миң сом которгону белгилүү болду. Жалпысынан бул эсепке 151 миллион 431 миң сом келип түшкөн. Бул сумманын ичинен 94 миллион 500 миң сому жабыркагандарга, 7 миллион 200 миң сому Дача Суудагы 23 жер тилкесин сатып алууга, 7 миллион 600 миң сому Новопавловка айыл өкмөтүнө, 11 миллион 250 миң сому Үч Периште коомдук фондуна, Манас аэропортуна, Кыргыз аэронавигация Семетей мейманканасына берилген. Кырсыктан улам толук же жарым жетим калган балдарды колдоо үчүн 390 миң сом социалдык фондко которулган. Коомдук комиссиянын мүчөсү журналист Дилбар Алимова кырсыктан кийин жарандар тарабынан чогулган акчанын бир бөлүгү мамлекеттик бюджетке жана социалдык фондко которулганы белгилүү болгонун билдирди. Андан сырткары элдер чогулган акчанын 30 миллион 283 миң 620 сомун бюджетке, 390 миң 455 сомун соцфондко өткөрүп берип салышкан. Эмне үчүн деген суроону бердим. Анткени биздин жарандар бюджетти колдойбуз деп акча салышкан эмес да. Ал кездеги комиссиянын чечими болгон деген жоопту берип жатышат. Чынында эле 30 миллион 283 миң сом бюджетке которулган. Биздин колубуздагы документтерге ылайык бул сумма ДСП номер 03-11 протоколунун негизинде которулганы көрсөтүлгөн. Бирок аталган протоколдо бюджетке кандай негизде которулганы жазылган эмес. Ал эми ошол кезде премьер-министрдин милдетин аткаруучу Дача Суу окуясы боюнча комиссияны жетектеген Мухаммедкалый Абылгазиев бюджетке которулган акчалардын мыйзамдуулугу боюнча мындай деп жооп берди. Жанагы 30 миллион сом боюнча да, Дилбар айым. Ал жерде эми түшүнүк мындай пайда болуп атат. Биз чогулттук, элдер чогултсак ошону кайра бюджетке которуп коюптур депчи. Ал андан болгон эмес, ал түрктөрдөн келген акчадан болгон. Биз түрктөрдөн жана 600 миң доллар деп атпайбызбы? 14-15 мартта 600 миң доллар которгон.
биз сүйлөшүп отуруп биздин чыгымдарыбыз болуп атат. Биз жанагыдай компенсация жөнүндө, кун жөнүндө сүйлөшкөнгө чейин бизге жардам керек дегенде $600,000 жанагы 152 миллион сомдон тышкары $600,000 түрктөр которуп берген. Ошондо жанагы мамлекеттик уюмдардын чыгымы деп алардын баарын тастыктап, кийин ар бир министрлик өзлөрү жазып, мисалы үчүн мен баланча май куйдум, мынча алып бардым, мындай чыгым болдум деп баарын тастыктагандан кийин анан бюджетке которуп бергенбиз ошол түрктөрдөн келген акчаны. Мындан сырткары 390 000 сом социалдык фондко которулган. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, бул каражаттар кырсыктан улам толук же жарым жетим калган балдарга жөлөк пул берүү үчүн которулган. Кырсыктан жабыркагандарга кандай компенсация берилиши керек эле? Комментарийлерге жазыңыз. Сиз менен Чолпонбек Сабырбеков болду. Саламатта калыңыз.